15 күндүк жалган бул өмүрдө коноксуң. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Биз Москвадагы өмүр дарыгы кайрымдуулук уюму кичинекей наристебиз Альфият кызыбызга жардам керек болгон ата-энеси кайрылды эле. 2 баласы бар, жаш үй бүлө экен. Жардамга аябай муктаж болуп турган учуру. Ошон үчүн мынакей жүгүндүрүп кабыл отурабыз. Өзүнүн ата-энесине кичинекей наристебиздин диагнозу боюнча уксак. Айтып берсеңиздер сиздер. Ассаламу алейкум, кыргыздарым. Негизи төрөлгөндө жакшы эле төрөлгөн. Аман эсен жакшы эле 3 ай болуп калганда судорога болуп баштады. Башында билген эмеспи. 3 айында эпилепсия болуп баштаганын билдик. Врачтар кайрадан муктаж болуп баргандан кийин синдром Веста деген диагноз койду. Электроэнцефалограмма өтүшкөн керек болуп кетти. Аякта да аябай очередь болгондуктан платный негизи баардыгы эле платный болчу. Кыргызстан жардамы баардыгы платный болчу. Электроэнцефалограмма өткөндөн кийин ал официальный подтверждение берип синдром Веста деген койду. Анан кийин ошо тууган тушкандар менен жолугуп, айылдыштар тууган тушкандардын жардамы менен машык болуп синдром Вестанын лечениясы баштадык. Синдром Вестанын лечениясы ошол. Анан лечениясы бүттү, лечениянын өзүнө эле 100 миң алды. Лечениянын өзүнүн баягы 5 күндүк лечения бар, 100 миң алып койду. Аябай кымбат экен. Анан кийин МРТ өтүшүнө керек болуп кетти аягында. Мээң активности көрсөтүш керек. МРТ өткөндөн кийин синдром Вестадан тышкары дагы тесттер алынган болсо, мээсине суу толуп бараткан, ошону байкап калышым. Ошого азыр операция кылыш керек болчу. Буга чейин тууган тушкандардын баардыгын ошолдон ашкан бирок уже Вестага кетиргенбиз. Эми ошол операцияга каражат жок, кыргыз элинин жардам сураган муктаж болуп турабыз. Операцияны канча убакытта жасалыш керек? Операцияны сентябрдын ортосуна чейин убакыт берди, негизи ошол максимум 2 ай деп аткан. 2 айдын ичинде ошол 2 миллион сумма чогулуш керек. 2 айдын ичинде 2 миллион сумма чогулуш керек болуп. Анткени киста тез чоңоюп турбайбы? Ошону операция жолу менен гана алып салыш керек экен да, Киста аябай чоң дейт. Эч кандай дарылоо жол менен болбойт экен. Ошол 2 ай дейт. Бул күнүнөн күнгө чоңоюп атат. 2 айдан ашып кетсе баланын жолу болушка мүмкүн болчу. Урматтуу туугандар, мынакей өзүңүздөр улуп көрүп турасыздар. Кичинекей наристебизди тез аранын ичинде операция кылышыбыз керек экен. Ага көптөгөн сумма керек келет. Мынакей 2 миллион андан дагы ашыкча сумма керек экен. Ошол сумманы тез аранын ичинде топтош үчүн баарыңыздардын жардамыңыздар керек. Туугандар, мынакей өзүңүздөр көргөндөй кичинекей наристебиздин ата-энесинен толук диагнозун өзүңүздөр уктуңуздар. Баарыңыздарды жардам берүүгө чакырабыз. Кичинекей кызыбызга жардам берүү үчүн карта номерлери, өзүнүн ата-энесинин карта номерлери, телефон номерлери, баардык маалыматтар биздин YouTube каналыбызга чыгарылат. Буюрса баарыңыздар жардам берет деген чоң үмүттөбүз. Жакын арада чоң суммадагы 2 миллиондон ашык суммадагы акча керек экен. Убакыт аз экен, ошого байланыштуу баарыңыздарды жардам берүүгө чакырып өтөбүз. Жалпы жапатырма киришип аракет кылалы. Москвадагы дагы көптөгөн кайрымдуулук уюмдар, фонддор бар. Баарыңыздар көрүп атсаңыздар сиздерден өтүнөбүз. Келип өзүңүздөрдүн азыраак болсо да жардамыңыздарды бериңиздер. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.